эч ким сени атайын келип бактылуу кылбайт. Жан дүйнө кор болуп чыгып атат да ошо мамилелерденчи. Однозначно ажыраш керек деген учурлар дагы болот. Эркек деле эмнеге андай мамиле кылып атат? Анткени ал билбейт. Атасына каяша сөз айтмак түгүл, атасына кол тийгизе башташы мүмкүн. Сендей курган үй бүлөдө туулушуң керек эле деген көп адамдар ошентип айтат. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү, барыңыздар менен абандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Асель Сүйүнбаева эжекебиз, психолог. Саламатсызбы эже? Саламатсыздарбы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз жалпы эле психология тууралуу сөз кылабыз деп атабыз. Анткени ажырашуу тууралуу же өспүрүмдөр, жыныстык тарбия, мына ушул тууралуу ар бирин өзүнчө бөлүп кеп кура турган болсок, болбой эле бул бири-бирине байланыштуу болот экен. Психолог эже өзү дагы айтып жатат азыр. Ошондуктан алгач ажырашуудан баштасак, эже, биринчи ар бир адам үй бүлө курарда эми жакшы мындай үй бүлө болсок экен деген ниет болот, бирок учурда абдан көп болуп атат ажырашуу. Сиз дагы айтып атасыз, өзүңүз дагы ажырашкандардын саны аябай көбөйдү деп. Анан бул нерсеге эмне себеп болуп атат? Эмнеден улам ажырашуу көбөйүп атат? Ооба, силер туура айтып атасыңар. Азыркы биздин коомдо да, менин жумушумда, менин практикамда дагы азыр ажырашуунун темасы абдан курч турат да. Ажырашуу болгондон кийин, значит, анын артында дагы далай кошулуп кеткен баягы көйгөйлөр бар да. Бул кандай десем, азыр биздин коомдо мындай бир кызыктай мамиле болуп атат да, үй бүлө кургангачы. Кандай десем, мындай жеңил ойлуулук да. Анан анткени эми өзүбүз деле тойлорго барып атабыз, өзүбүз деле көп нерсени көрүп атабыз. Анан кийин сурасаң, эмнеге мен эң биринчи баягы тойго чакырып атканда деле туугандар деле сурайм да, сен эмнеге үйлөнүп атасыңар депчи. Сенин максатың кандай, сен эмнеге үйлөнүп атасың, эмне сезип атасың, эмнеге деген сөз да. Негизи бир мындай бир жакшы нерсе бар да, орусча почему, кыргызча эмнеге деген сөздү бесконечно ар бир ошо суроону берип, анан жооп ала берген сайын, ошо жооп алдың кайра аны эмнеге дей берсең, эң аягында бир максат келип чыгат да. Жообу табылат. Эмнеге мен ошо кадам жасап атам? Мен эмнеге үй бүлө курайын деп атам? Мен чын эле үй бүлө курайын деп атамбы? Же өзүмдүн башка жердеги баягы кемтик жеримди, башка бир ичимде болуп аткан каалоону өзүмдү жакшы билип тааный албай эле ошо нерсеге барып атамбы деген сөз да. Дагы бир айтып кетүүчү нерсе эме да, элдер мындай, мен кандай десем, иждивенческий кандай деп койчу эле, бирөөдөн күтүү эле, меники жок, мен ошондон күтүп атам деген позициябыз бар да. Бул дагы туура эмес. Бирөөгө муктаж болуп. Өзүнчө эле муктаж да. Эгерде жакшылап ойлонуп көрсөк, ар бир адам баласы төрөлгөндө сеники деген сага буйрган өзүңдүн бакытың бар, өзүңдүн жолуң бар. Адашып калып эле анан кийин бирөө бири-бирибизге мындай чырмалышып эле анан кийин тигинкини алсам, мунукун алсам, мына жоголгон мындай биздин понятиялар, жоголгон түшүнүктөр ушулар болуп атпайбы? Анан албетте ал ошондой кызды алат. Ал кыз дагы сенден алайын дейт. Адам деген өзү менен өзү бактылуу болгондо эң биринчи үйрөнүш керек да. Биз ошону түшүнүшүбүз керек экен да. Эч ким сени атайын келип бактылуу кылбайт. Кыла албайт. Кылайын деген мүмкүнчүлүгү да жок. Биз баягы бирөөнү жактырган адам менен сүйлөшүп атканда ойлойбуз, баягы гормон да, жактырып мындай өзүңдү жакшы сезип, мунун баары тең гормондор да. Анан биз ошо гормондорду элестетип алып эле ошонун артынан эле кете беребиз да. Ал гормон көпкө чейин бирок иштебейт. Ал көпкө чейин бизден вырабатываться этпейт. Ал деген бир убакыттан кийин жоголуп кетет. Ошондуктан биз деген ошо түшүнүшүбүз керек да. Коет тур. Бул эмне болуп атат? Бул ошо мүмкүн бул ошо менин гормондорум ошо мага таасирин тийгизип атат. Мен кичине убакыт өтсүнчү, көрөйүнчү. Анткени жакшы башында үй бүлө курардын астында баарыбыз аябай жаккыбыз келип, анан жакшы гана жактарыбызды көрсөтүп, анан тиги эле бир башкача болуп эле мына сознание чогултуп баштайбыз го. Мына
Айгерде жашап көргөндөн кийин анын ата энеси, сенин ата энең, сенин туугандарың, анан аркы сөздөр, берки сөздөр, анан тигиники кандай болуп калды, мунуку кандай болуп калды, сен оказывается мындай турбайсыңбы, сен оказывается мындай турбайсыңбы деген взаимный бири-бирибизге эмелер көбөйө баштайт да. Анткени силер билген эмессиңер анын баарын. Дагы бир недавно бир ушундай эмеге туш болдум. Бир кыз күйөөгө чыгып атат. Анан мындай жаман болуп атат да. Анан мен күйөөгө чыгам деген уже свадьбанын күнүн отмечать этип коюшуптур. Свадьбасы бир 2 айдан кийин деп атат. Анан кийин келиптир. Мен не уверенамын. Мен ушунчалык ишенимим жок. Мен чын эле ошого замуж чыгып атамбы же чыгыш керекпи же чыкпаш керекпи? Вроде жагат мага, анан жагат. Бирок деген коркуп атат. Бирок деген бир кооптонуу сезим болуп атат да. Ал эмнегедир болуп атат да. Биз адамдар ушунчалык мээбизге гана ишенип көнүп алганбыз да. Мээ деген бул ушундай жалкоо, анан мындай бир эме органда, хитрый органда. Бул деген бизди көнгөнүңдөй эле кыла бер деп сигнал берип турат да, бизге ошондой багытты берип турат да. Биз чынына келгенде өзүбүздүн жан дүйнө дегенде эле биздики баягы проблема башталат да. Биз билбейбиз ким экенибизди. Биз эмнени чын эле каалап атканыбызды билбейбиз. Ошону билбей туруп эле үй бүлө түзүп атпайбызбы? Өзүн тааный элек адам, өзүнө сүйүү жетишпеген адам бирөө менен үй бүлө курганда мен ошондон алсамбы дейт да. Ал көпкө чейин бере албайтса ал сүйүүнү. Анан ошон үчүн үй бүлө болбой калып атпайбы? Жанагы кыздык болсо, достору менен бала келип, гүл берип, анан прям вот мындай предложение кылып, азыр ушундай мода болуп атышпайбы? Ушунча көп акчаны сарптап, анан кийин ушунча свадьбаны өткөрүп, анан кийин үй бүлө курулбай калып атпайбы? Ажырашып кетип атышпайбы? Ортодо бала болуп калышы мүмкүн. Канча мындай бекер ысырап, анан ушунчалык мындай жан дүйнөгө мындай жан дүйнө кор болуп чыгып атат да ошо мамилелерденчи. Ошентип берген үчүн, ошо гүлдү, ошо шакекти берген үчүн ал кыз деген мындай То есть бул деген под давлением общества, то есть коомдун кыздар, балдар турат да. Басымы менен. Достор, аны дагы көңүлүн калтыргым келген жок, бирок деген ал түшүнбөйт экен, оказывается. Мен жөн эле жакшы сүйлөшүп жүрөбүз деп ойлогом дейт. Бирок мындай үй бүлө, ар жак бер жак деген сөз болгон эмес. Резко ушинтип айтканда мен элдин көзүнчө шагысынбасын деп, анан кийин деп койдум дейт да. Ошентип мен ойлоп атам да, бир кыз келгенден кийин, значит, андайлар көп эле да. Ошентип эле мейли деп жашап кете берген. Анда жыйынтык мындай болот окшойт Айсель эже. Ата эне биз кыргыздар бир аз жаш өтүп баратканда турмушка чык деп эле анан мындай ошо басым менен турмушка беребиз. Кыз өзү түшүнбөй эле мен чын эле бактылуу боломбу, жашай алам, эми жашап кетип болушум керек. Тийиш керек турбайбы деген эле. Айла жок жашайм дегендер бар да. Чыдаш керек дегендерчи. Эмнени чыдашым керек. Биз мындай тарбия кылышыбыз керек экен да, анда ата энелер мисалы үчүн өзүңдү тааныганда, өзүңдү сүйгөндө, качан өзүңө ишенип, жаныңдагыга ишенгенде гана канча жашта болсоң дагы ошондо турмуш курганыңар туура деп. Ооба, анан үчүн деген ата эне бирок деген баланы тарбиялап, это бесполезно. Эгерде ата эне өзү ошону туура кылып атса, өзү күйөөсүнө туура мамиле кылып атса, өзү аялын сыйлап атса, мына ошондо бала ушундай көз алдында ошо мына үй бүлөнүн модели турат да, ушунча керек турбайбы? Менин папам мынча эмес, мен ичинде калат да бул нерсечи. Эгерде атасы энесин сабап жүргөн болсо, баягы зорлук зомбулук көрсөтүп жүргөн болсо, бала ойлойт, аялга ушундай мамиле кылыш керек турбайбы? Баланын деле күнөөсү жок. Бала пустой болуп, сосуд болуп келет. Биз ошого өзүбүз билгенибизди жаман, в основном эмнегедир негизи биз мындай негативный нерселерибизди балага салып коюп чоңойтуп кете беребиз да, ойлойбуз, мына анан бирок деп келип атып анан кийин, бирок сен андай болбо деп коебуз да. Бул кандай десем, бул деген эки жүздүүлүк да. Айсель эже, сиз жеке кабыл алат экенсиз. Ошондо ошол ажырашуу темасында мисалы үчүн келген айымдарбы же мырзалардын көпчүлүгү эмне себептен ажырашып атканын айтып атышат же кандай жыйынтык чыгарып атасыздар? Балким кайын журту таасир этип атабы же ал адамды тааныбай турмушка чыгып алганы үчүнбү? Же жөн гана азыркы дагы бир себеп, балким соц тармактар мисалы үчүн ачса эле баардыгы бактылуудай сезилет, баардыгы эле сонун жашап аткандай сезилет да мисалы үчүн. Анан эмне себеп көбүнчө таасир этип атат бул ажырашууга? Кандай жыйынтык чыгарып атасыздар? Бул деген
үмүттөрдүн Акталбай калыш. акталбагандыгы да. Эң негизгиси, азыр силер айтып атсаңар, мен ошо паралар көз алдыман өтүп атат. Эң негизгиси мен ошо адамга мындай үмүттөнгөн нерселерим акталбай калды. Үмүттөнүш керекпи? Үмүттөнүш керек. А бирок деген ал үмүттөнгөндө деген сиз кандай мындай ал деген жөн эле наровно эмес деле үмүттөнүш эмес да. Сен деген ошо адамды көбүрөөк билишиң керек да. И ошо үмүтүң каяктан чыгып атат, биз ошону билишибиз керек болуп атпайбы? Ал үмүттөнгөн мен мындай үмүт кылгам, мен деген ушундай жакшы багат, анан кийин мен ушинтип жашайм. Или допустим эркек киши айтып атат. Мен ойлогом, что мага жакшы аял болот, мен деген даже мындай эркектер мындай четко конкретно айтышат да булар эмелеринчи, мындай талаптарын, ойлорун. Аялдар мындай расплываются да, мындай учуп кете беришет да, ар кайсы жакка цепляться этип коюпчу. Аялдардын ою ошондой. Бул туура эле нерсе да, закон ченемдүү элечи. А эркектер болсо айтат, мен мындай үмүтүм бар болчу, что мага жакшы аял болот, менин ата энем менен жакшы мамиледе боло алат. Я говорю, а эмнеге ошо сиз үмүттөнгөндүн бир эмеси болуш, негизи болуш керек да. Кайсы негизде силер ошондой үмүт кылып атасыңар десем, анткени мен менен ар дайым мээримдүү, жакшы сүйлөшчү дейт да. Хорошо говорю. Ага чейин ата энеңер менен тааныштырып көрдүңөр беле? Башка жактарда байкап көрдүңөр беле? Ал үчүн деген только жакшы эле жерлерде боло бербейсиң да. Ал үчүн деген мындай кичине билиш үчүн мындай бир не обязательно праздничный, бир майрамдык эмес. Очень мындай. Ар кандай кырдаалды байкап көрүш керек. Кырдаалды көрүш керек да. Ошондо билинет да. Силер же келгенде мисалы үчүн үмүтүңөр акталбай калыптыр, бири-бириңерге жакталып турсаңар давай ажырашкыла дебейсиз да. Кандай жолдорду жол көрсөтүп бересиз, мындай кылгыла, кандай багыттарды бересиз? Балким экранды көрүп азыр ажырашсамбы, ажырашкым келип атат деп ниети бузулгандар мисалы үчүн эмне кылыш керек? Ажырашпай үй бүлөсүн сактап кеткенге. Однозначно ажырашты керек деген учурлар дагы болот. Ал кандай учурлар? Алар деген аялды сабап, кол көтөрүп, зомбулук ошондой көрсөткөн учурларда, анткени балам үчүн жашап атам дешет. Балаң үчүн антип жашабай эле кой деп айтам да. Анткени балаң ошондой нерсени көрүп жашап атат. Балаң бактысыз абалда жашап атат. Бактысыз үй бүлөнү көрүп жашап атат. Сен балаңа кылган жакшылыгың ажырашканың болот. Тынч жашап. Кээ бирде ажырашканда, по крайней мере, сени эч ким башыңды жулбайт. Прям кадимкидей аябай гугала кылып тепкилегендер бар да. Үйүндө камап эч жакка чыгарбай. Үйүндө камалса да жакшы да. Жок, үйүнөн чыгарбайт, момундай суукта деле чыгарып ийгендер бар да. Эмне кыларын билбей, каяка барарды билбегендерчи. Бул ушунчалык үстөмдүк көрсөтүү, бул ушунчалык мен күчтүү экенимди көрсөтүү, бирок туура эмес күчтүү экенимди көрсөткөндүк да. Булчу эми бул эркектин тоже тарбиясынан. Ушундай учурда ажыраш деп айтат экен. Андай учурларда ооба. И то ошондо дагы бир-эки эме кыласың да, ал үчүн аялдын өзүнүн да ресурсу болуш керек. Бизде көп учурда ажырашуу болгондо аялдар эч нерсеси жок болуп чыгат бул эмеденчи, бул никеденчи. Ошондуктан эң биринчи ресурстарын караш керек да. Сен өзүңдүн ресурс деген эмне? Бул деген мен таянычтарым, мен эмнени кайсыга таянсам болот. Бизде ресурс деп сурасам эле көп аялдар айта баштайт. Менин акчам жок, анан акча гана ресурс эмес. Ал сенин билимиң ресурс, сенин опытың, сенин тажрыйбаң ресурс, сенин балдарың ресурс, сенин ата энең ресурс, сенин досторуң, сага жакшы мамиле кылган кошуналарың, жана кризисный центрлер деле ресурс. Ажырашкандан жашап кете алабы ошол? Ооба, ошого жараша да. А бирок ошол чанда, бирок эркектерге мындай ушу бир эме берсе болот да, түшүнүкчү кээ бир учурлардачы. Анткени эркек деле эмнеге андай мамиле кылып атат? Анткени ал билбейт. Же тарбиясы ошондой болуп калган. Бир учур болду, бир үй бүлө келди, эркек эмеси бар экен да, чуть-чуть мындай оорусу бар экен да, одним словомчу, психиатриялыкчы. Анан аны аябай көпкө чейин сүйлөшүүлөр болуп атып, ал аял өзү эле келген, анан мейли күйөөңүз келбесе күйөөңүздүн родственниктеринен ким мындай ага сөз мындай туура айта алат, ошо кимдин сөзү өтүмдүү болот, ошондон чакыргылачы деп атып, анан кийин ошо кишини мындай лечение кылдыргандан кийин кадимкидей эмеси баягы дарынын аркасы менен оңолуп калды да.
Оңолду да. Анан, конечно, ал до сих пор психотерапияны өтүп атат. Бирок ошо үй бүлөнү сактаганга мүмкүнчүлүк болду да. Көрдүңөрбү, бул деген ар бир үй бүлөнүн өзүнүн жолу бар да, өзүнүн. Эмнеге андай болуп атканы, ошондуктан азыр кийинки кезде мындай болуп калып атат, что эркектер зомбулукка кабылган үй бүлөлөр бар. Аялы тарабынан биз дей беребиз, а бирок ошондойлор дагы бар. Аялы кандай зомбулук көрсөтөт? Эми аны физикалык күчү жетпейт болуш керек, уруп. Физикалык күчү жетпейт, бирок ушундай тарбияланган эркектер бар, которые алар деген аялга кол көтөргөнгө болбойт деп тарбияланган эмелерчи. Анан өзүнө ушунчалык ишенбейт. Баягы орустар айтып коет да, башты айландырып туруп эле баягы тийип алдым дегендерчи. Башты айландырган эми ал деген бирдеме башты айландырган эмес да, мен ушундойлорго ишенбейм да. Ал деген мен аны өзүмдүн колума алып эле мындай экөөбүз нормально жашайбыз деп ошентип тийгендер да бар. Ошентип үй бүлө кургандар дагы бар да. Эми ал мен 20 жылдан ашык психолог мындай консультирующий болуп иштеп атам. Аябай көп да ушундай мындай түрлүү үй бүлөлөрчү, түрлүү жол менен үй бүлө курулат. Анан ага таң калып деле болбойт экен да. Канча адам болсо ошончо үй бүлө түрлөрү бар. Анан ал экономикалык зомбулук да. Аял көбүрөөк табат. Аял көбүрөөк табат. Анан ал кичине ооруп калыптыр, оорукчалып калыптыр күйөөсү. Аял же мындай таштап кете албайт. Аяйт бир чети. Мүмкүн аяйт. Анан бирок эме мындай, и чыдап жашагысы да келбейт да. Сен эркек катары мен сени вообще мындай сыйлабайм деп мамиле кылгандыкта, ал аябай басынып алган ал кишичи. Моралдык Абдан басынган да. Анан бир нерсе болсо, аял бул өзү аябай мындай темпераменти да мындай эме экен да, мындай аябай спокойный киши экен да, аябай спокойныйчы. Аял болсо бир нерсени ыргытып, анын бир жерин көк ала кылып, же бир нерсе ушундайлар бар. Ошондой да бар. Анан көрдүңөрбү, силер болсо биз ойлойбуз только аялдар жабыр тартат депчи. Жок. Аял деле кандай десем, ал деле туура эмес тарбияланган да. Ал дагы жалгыз бой эне менен тарбияланып, мындай аябай эме экен да, мындай кандай десем, резкая, мындай бат-баттан баарын чечип ийген, бара калып бирдеме кылып ийген, ушундай аял экен да, мындай абдан чечимдүү, чечкиндүү, ушундай аял экен да өзү дагычы. Анан бактысыз, эми экөө тең эле бактысыз. Ажырашкандан кийин албетте аял дагы, эркек дагы психикалык жактан травма алышат. Балким же мындай ажырашкандан сүйүнүп, дароо эркиндикке чыгып бактылуу болуп кеткендер дагы барбы? Бар, андайлар дагы бар. Эгерде бул неке ошо кайсы бир адамды мындай басынтып, кандай десем, адамдыгын тебелеген балким. Бактылуу болбогон киши ошондой нерседен арылганда, чынында бактылуу болбогон адам ал деген сүйүнөт. Бирок мен практикамда аз кездешкен, прям сүйүнүп, прям бактылуу, ой, наконец-то я свободен или свободна, прям ушунчалык жыргап калбадымбы дегендер жок. Андайлар все-таки азыраак. Любой ажырашуудан кийин адам жан дүйнөсү согуштан чыккандай эле болот да. Ажырашып кеткенден айымдар мындай көпчүлүгү белди бекем бууп турмушун тың алып кетеби же ыйлап сыктап балдары менен тууган уруна барып калган учурлар? Көбүнчө айымдар эми кандай десем, биздики көрдүңөр, бул эмеге жараша болуп атпайбы? Мен ушул нерсени байкадым. Кыздын айымдын үй бүлөсүнөн көп нерсе, төркүндөн көп нерсе мындай эме болот экен да. Көз каранды болуп калат экен да. Анткени эгерде кыздын үй бүлөсү жакшы болсо, ата энеси байкап турат да. Жо-так кызынын мурдагыдай эмес. Анан ошо бала төрөлгүчөк деле көп нерсе болуп кеткичек деле мындай алар эмесин берип коет да. Жашай албасаң, эгерде көзүң жетпей табы, сен ушунчалык көңүлүң калдыбы, бүттү, анда ажыраш деп эле. Негизи кээ бирөө туура эле айтышат. Балдар жок кезинде, пока эчтеке катуу мындай өөрчүп кете электе, анда эрте эле ажырашкан жакшы. Эгерде мындай болуп калат да, күйөөгө тээр менен эле колун көтөрүп, эми каяка барасың дегендей мамиле болот да.
Көп эле учурда ошондой болуп калат. Айрым кээ бир ата энеси кыздын түшүнүшү мүмкүн, айрымдары бар мындай Жаша, чыдап жаша, ошол жака баарыбыз ошентип жашаганбыз. Ошондойдун айынан мисалы үчүн айрымдар суицидке барат, айрым келиндер бактысыз өтөт турмушучу. Кээ биркилер бар зордук зомбулукка чыдап жашап мындай көнүмүш адат болуп калат да айрым келиндерге, анткени ал бала күнүнөн апасынан ошондой, мисалы үчүн апасы уруп чоңойгон, ал ошол нерсеге көнгөн эле адаттай да, андан башка мындай жолду көргөн эмес, андан башка энеден мээрим алган эмес. Балким күйөөсү кол көтөрсө дагы ошо менен ушундай болуш керек деп ойлойт аларчы. Ушундай болуш керек. Ушундай эле болот деген башка нерсени билбейт да. Ошол дагы абдан өкүнүчтүү. Эми өзүңүз айткандай, алдыда сөз кылгандай психология ушунчалык кенен илим, азыр ажырашууну сөз кыла берсек дагы деле бүтпөйт, себептерин издей берсек түгөнбөйт дегендей. Анан эми бул ажырашуу аялга, эркекке таасири андан дагы балага абдан чоң зыян. Мындай учурда бала канча жашта болбосо дагы ата эненин ажырашуусун мындай оор кабыл алат. Андай балдар албетте мындай травма алат да келечектечи. Бул нерсеге сиз кандай деп айтасыз? Бирок жана айтып кеткендей эле жаман үй бүлөдө чоңойгондон көрө жанагындай скандалдар, бири-бирин ур токмок коюп алган, анан кийин же баласындагы сабап, аялындагы сабап, ушундай обстановкада чоңойгондон көрө анда үй бүлөнүн болбой эле койгону жакшы да. Ушундай учурда ажырашыш керек деген бул туура эле нерсе да. Анткени көп эле көрүп атабыз. Чыдап келгенде эмне атасын ошондон балдар жакшы көрүп калып атабы. Тескерисинче алар атасын жек көрүп чоңоюп атышат. Анткени бала энеге баары бир жакыныраак болот да. Энени коргогусу келет. Анан балдар кичине чоңойгондон кийин баягы физикалык мындай жетиштүү мындай чоңоюп калгандан кийин атасына каяша сөз айтмак түгүл, атасына кол тийгизе башташы мүмкүн. Энесин коргогонго алып. Бул эң жаман нерсе да. Бул коркунучтуу нерсе да. Атасына, энесине кол көтөрүш, аларды авторитет, алардын бирөөнү же аларды экөөнү тең. Бул мындай эки жактан тең болуп кетиши мүмкүн да. Энесин аяб аткандай эле болот, а бирок ошол эле аяоо сезиминин экинчи жагы бар, энесин жек көрүшү мүмкүн да. Сен эмнеге ушундай адам менен жашап атасың? Сен эмнеге ушундай кишиге чыктың эле? Биз эмнеге мен ушул үй бүлөдө сендей курган үй бүлөдө туулушум керек эле деген. Көп адамдар ошентип айтат да. Анан бирок биз деген баягы бизде дагы бир ушундай бир кызыктай эмебиз бар да, биздин коомдунчу мындай бир идеализациябыз бар да. Мындай үй бүлө куруу, үй бүлө жашоонун да бир какой-то бир идеализациябыз бар да. Андай болбойт. Турмуш куруп атканда билиш керек, өзгөрөбүз. Акылдуу адамдар бар да, үй бүлө курардын алдында консультация өтүшөт да. Ден соолугуну гана эмес, психологиялык жактан да консультация алышат да. Ошондо мен айтам да, эң биринчи эме башка эмелерден кийин сөздү катуу жаман сөз айтардан мурун жакшылап ойлон. Сөз действительно бузуп салышы мүмкүн да. Сакталып калат. Сонун келаткан мамилени жөн эле талкалап кетиши мүмкүн да. Ойлонбой туруп, сен мүмкүн ал сөздү айтканың үчүн эметип калышы мүмкүн да. Ай ата депчи, ушуну айтпай эле койсом болмок депчи. Ошону мындай кармап калуу. Эмнеге сен анткени ал адамды сыйлайсың. Сыйлабай калдыңбы? Ал түшүндүбү сен, особенно эркек кишиники ушундай да. Сен сыйлабай калганыңды түшүндү, даже көз карашыңан билинет. Ал уже эмете баштайт да. Сага мамилеси өзгөрө баштайт да. Негизи кандай десем, үй бүлөдө биринчи орун сый деп айтат болобу ошондо? Негизи сый. Даже сүйүү эмес. Эң негизгиси сый экен. Аселе эже, менде мындай тааныш бар, мисалы үчүн өспүрүм куракта, андан деле бир аз чоңоюп бой тартып калды. Атасы ичет, апасын аяйт, таштап, өзү кеткиси келет, башка жакка, башка жашагысы келет, бирок апасын аяп, ошол жерде чыдап жашайт. Мисалы үчүн атасы ичет, ал үйдө мындай бир тынчтык жок, мисалы үчүнчү, андай учурда кандай чечим кылыш керек?
Бул өспүрүм кыздарга же өспүрүм балдарга эмес, ошол энеге да кеңеш да, бул учурда кандай кылыш керек? Күйөөсүн таштап кетиш керекпи же баланы башка үйгө кетириш керекпи? Эң негизи мындай да, азыр ушуну эки жактан карап көрөлү да. Эң негизгиси суроо немеде да, аялда да, эмне болуп сенин үй бүлөң ушундай акыбалга келди? Сен кандай кишиге күйөөгө чыгып аттың эле? Сен эмне ой менен чыктың эле? Сен аны жакшы билип чыктың беле? Бул биринчиси, ал үй бүлөнү түзгөн ошо аял. Ага бир суроо. Экинчиси, бала. Эгерде бала уже чоңоюп калган болсо, эгерде эрезеге жетип, өзү оокатын кылып, өзү уже мындай жумуш иштеп немете баштаса, ал бала кетиш керек. Энесин аябап атпайбы, жанагы ичкен атасынын жанында, мисалы үчүн таштап кеткиси келбейт. Бала дагы жанчылат. Аны жок. Эне чечиш керекпи? Ал баладан көз каранды эмес. Ал үй бүлөнү энеси менен атасы курган. Энеси тараптан бул абдан туура эмес нерсе. Өзүнүн кандай десем, жан дүйнөсүнүн ооруганын балага берип коюш бул абдан туура эмес. Ар мындай нерсе бар да, ушу көрүүчүлөр азыр мындай ойлонуп койсо жакшы болот эле да. Эң негизгиси адам өзүнүн жашоосу үчүн, өзүнүн сезимдери үчүн, өзүнүн айткан сөздөрү үчүн жоопкерчиликти өзүнө алыш керек. То есть я должна быть ответственной за то, что у меня происходит. Мен андай кылбасам, анда көрдүңүзбү, ал аял деген ушунчалык, мен түшүнүп атам, ал кыйналган, ал ушунчалык жанчылган, ал уже ресурсу аз, мен түшүнүп атам. Бирок ал туура кылып атабы? Өзүнүн жашоосу үчүн өзүнө жоопкерчилик өзү көтөрбөй, балага тапшырып коюп атпайбы? Баланын биякта уулуу нерсе турат, анан бул ошо уулуу нерсени балага да берип атат да. Бала ошо уулуу нерсени кошо өзүнө алып атат да. Ал деле эмне деген ойдо болуп атат? Анын деле жашоосу жүрүш керек да. Эмнеге ошо аял өзү мындай, кандай десем, пока адам тирүү, сен тирүү кезиңде сен баарын өзгөртө аласың. 50-60ка келип калган өмүр бою күйөөсү ичип деле бирок чогуу жашап, анан эми ажырашса, мисалы үчүн 50-60ка чыктым. Уже карып калдым деген жашоосуна мындай ушунчалык кайдыгер мамиле кылган да айымдар бар да. Андайлар көп. Андайлар аябай көп. Жаштарга эмне ажырашып кетип башка турмуш куруп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошо 50-60ка келип калганда, мисалы үчүн, ошентип дагы деле эми өлгөнчө чыдап жашашы керекпи же күйөөсүн өзгөртө албайт болду, же өзгөртө алышы мүмкүнбү? Мындай болот да, эгерде аял өзүн өзгөртсө, күйөөсү өзгөрүшү мүмкүн. Мүмкүн. Бирок мындай, особенно силер жана айтып атпайсыңарбы, ичкен адам деп, ичкен адам менен жашаган аялдардын психологиясы башкараак. Ал өзүнчө бир чоң бир маек болуш керек да. Анткени алар ошентип жашап көнүп калган. Анткени аны кээ бирөө айтат: ай сен биз адамбыз да, биздин психикабыз аябай эме да, мындай кандай десем, кыймылдуу нерсе да. Ар бир нерсеге биз мындай эме болуп турабыз да, реакция берип турабыз да. Анан ага деген айтышат: сен ушинтип келатасың. Мүмкүн ошо кишинин күйөөсүнүн туугандары айтышы мүмкүн да: сен ушинтип чыдап, молодец, сен ушинтип рахмат деген сайын ал өзүн мындай: мен чыдап келатам деп, мындай өзүн бир баалуу, ошол аркылуу баалуу сезиши мүмкүн да. Бул туура эмес нерсе да. Анткени сен өзүңдү эмнеге баалуу сезишиң керек? Не за счет другого человека, бирөөнүн аркасы менен эмес. Өзүң, сен барсың. Сен мындай адамсың, сен мындай кыласың, сен мындайды кылганды билесиң, сен мындай мүмкүнчүлүктөрүң бар деген киши жок да аларгачы. Дагы бир нерсе бар да, мындай келин, кайнене мамилесинде кичине кайрыла кетели. Мындай аял киши боюнда бар кезде, анан тиги баланы эмизип жүргөн кезде кандай жинин келсе да, мындай кичине аярлуу мамиле кылыш керек да. Бир тойдо элестетип койсоңор, силер деле мүмкүн күбө болгондурсуңар. Эмизип атат баланычы, кичинекей эмизип атат, айланайын ар жактан бир эмеси келди, бир кыйкырды. Мен карап атам да, мен байкап аткам да, баланын эмизүүнүн дагы бир этаптары болот да. Бала акырындан эме баштаган, анан кийин бир мындай баягы эме болуп, эмесинин баары, как протоки баары ачылып, анан кийин жакшы эмизип аткан бала бир магдырап эмип аткан учур болот да. Ошол учурунда, именно мен карап аткан учурда кыйкырды дагы, анан кийин манас туугансып деген ушундай бир сөздөр башталды да.
келин селт этип эле чоочуду, баланы алды, резко алды да. Анан бала дагы ыйлады. Бул психологияда мындай бир эме бар да, бир көрүнүш бар. Ошонун аты, кыргызчага бизде көп нерсе которула элек да. Ошонун аты синдром мертвой матери деп коет да. Бала үчүн аял настроениясы жакшы болуп, мындай жан дүйнөсү тынч, күйөөсү дагы жанында, баары жакшы, мындай сый, жакшы мамиле, жылуулук жакшы болуп турган кезде балага ошо жакшы нерселерди берет да. Эненин сүтү аркылуу. Сүтү аркылуу жакшы нерселер барат да. Бала ошондо үйрөнө баштайт. Бул жашоо жакшы нерсе турбайбы? Бул мен жакшы жерге келген турбаймынбы? Мен тынч эле чоңое берсем болот турбайбы? Оорубай, сыктабай, жөтөлбөй, ичип оорубай эле. Биз проблемалар каяктан чыгат? Эң кичинекей балдардын проблемалары ошол жактан да. Эне аркылуу. Энеге кандай мамиле кылып, то есть аялыңа кандай мамиле кылып атасың, балаңдын проблемалары сразу түшүнсө болот да. Сен что-то не то кылып атасың. Значит, или аялың что-то бир башкача бир нерсени сезип атат. Башка болуп атат. Ошондой нерсе бар. Бала үчүн ал нерсе мындай. Сонун эмип келаткан убагында раз алдыбы, биринчи стресс барды. Сүт аркылуу стрессти бала жутту. Андан кийин эле бала ойлойт, энем өлдү депчи. Резко энем өлдү деген моякта балада стресс калып калат ичиндечи. Эмки жолу эмип атканда уже коркот да. Дагы качан эми дагы. То есть ошондой энем өлдү деген нерсени булар эми бүткүчөлүктү канча бир 2 жыл эмди дейли. 1 жылдын ичинде деле канча жолу ошондой нерсе болот эгерде ошого туура эмес мамиле кылган болсокчу. Мына. Ошондой бала эчтекеге тойбогон болуп чоңоет да. Бактысыз. Анткени башынан эле жетишпейт деп чоңоет да. Каяктан бизде азыр ошондой жетишпейт деген адамдар көп го. Эң биринчи мындай бактылуу болушка биринчи кадам өзүң менен өзүң чын болушуң керек да. Чын эле мен өзүңдүн жүзүңдү ача билишиң керек. Ошону кабыл алышың. Чын эле ошондой кылгам, мен чын эле ошондой чечим кабыл алгам, мен чын эле ошондой кадамга барам, чын эле депчи. Мындай ичиңен ошо чечимге келгем деп жоопкерчилигимди алышым керек да. Жоопкерчилик ала баштайсыңбы, жашооң өзгөрө баштайт да. Любой адамды, мындай кандай десем, адамды эмес, любой ситуацияны жашоодо өзгөртсө болот. Ошого ишениш керек да. Анткени ал чын эле ошондой. Даже здоровьеңди, мындай, даже ден соолугуңду жакшылап өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгүң бар да. Жашооңду полностью өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Анткени сен тирүүсүң. Биз бул теманы козгогонубуз менен мындай ушундай болсо бири-бириңерге чыдабай калсаңар ажырашып кеткиле, өзүңөрдү кыйнабагыла, бактысыз болсоңор эмне чыдап жүрөсүңөр деген бул максат, бул биздин максат эмес. Мисалы үчүн ушул интервьюнун ушул нерселерди угуп, өзүңөргө чечим кылып, оңдой турган нерсени оңдоп, балким өзүңөрдүн чындыгыңарды кабыл алып, өзүңөрдү оңдоого мүмкүнчүлүк бар деп атасыз. Мындай коркпош керек да. Ал үчүн алдыга жылы бериш керек. Асель Сүйүнбаева эжекебизге чоң рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтар болду. Айта берсек дагы сөздү көнбөйт болчу, эже, бирок убакытка байланыштуу биз коштошууга туура келип турат. Баарыңыздар бактылуу болуңуздар, эч бир үй бүлө ажырабасын. Саламатта туруңуздар.